Anda şaharga meni kim aldırıp geldi? Kelinge biyletiyi vergenimde meni jayma жол koymoqsыңар. Апаз жайна кабатындагы Баткен областык музыкалуу драма театры күн санап жаңы спектакльдерде тартуулап көрүүчүлөрдү кубантып келет. Бексултан Жакиевдин жүрөлчү жүрөк оорутпай чыгармасы кайрадан иштелип сахнага коюлду. 14-15 жыл алдын коюлган. Кыргыз Республикасынын эл артисти, режиссер Акылбек Абдыкалыковага келип коюп кеткен. Ошондо башкы ролду карыянын ролун мага туш келген экен. Ошо мезгилде мен 40 жашта болсам керек. Ошондон бери мен ойноп келатам. Эң башкысы биздин кубанганыбыз ошол дүйнөлүк классиканы жазган дейбизби, дүйнөлүк классик дейбизби, ошол Бексултан Жакиевдин чыгармалары мага абдан жагат. Биздин сахнада ойнолгону мына бүгүнкү күнгө чейин ойнолуп келет. Бүгүнкү күнгө чейин ошол карыяны өзүм ойноп келем. Азыркы күндө дагы ошол жүрөчү жүрөк оорутпай айына 3-4 жолу коюлуп атат, элге коюлуп атат. Arağыңарда кызымдын жумушу жок. Arağыңарды мына мен жайлагам. Жылдыз Амирбаева спектакльде бай биченин ролун аткаруу менен бүгүнкү күндөгү жаштар карылардан акыл кеңеш керектигин баса белгилейт. Бул спектакль чындыгында жүрөктү оорута турган чыгарма экен. Мында мен Сыпай кемпирдин ролуну ойноп атамын. Бул жерде аксакалдар, карылар үйүндө жүргөн карылар өздөрүнүн жүрөгү ооруса дагы, башка болсо дагы өздөрүнүн көңүлүн ачып, биrini бири колдоп, коштоп жүргөн убактары ошол чагылдырылып кеткен. Өзү жалгыз бекен же жанында бирөө барбы? Өзү эле кирпийимин таштап тазасын алгансыды. Дагы эмнени алдың? Жүрөлчү жүрөк оорутпай чыгармасы бир атанын трагедиясын чагылдырат. Балдары үйгө батырбай, атасы карылар үйүнө качып бараткан көрүнүштү көрүп жүрөгү ооруйт. Бул чыгарманын түпкүрүндө балдарда ыйман чакыруу, карыларды сыйлоо каралган. Биз ошол жүрөлчү жүрөк оорутпай деген спектаклинде Күлкүчү кемпирдин ролун, образын жараттым. Ал жерде балдардын ата-энеге кылган мамилеси азыркы күндө бүт балдар кээ бир жакшы тарбия көрбөй ошол жакшылап тарбиялаган ата-энесин таштап карылар үйүндө тарбияланып, карылар үйүндө жашап жаткан ата-энелер канча. Бул биздин ошол образым, ролум балдарыбызга, келечектеги ушул өнүгүп келе жаткан жаш муундарга өтө тарбиялык мааниси чоң болуп, ата-энесин эч качан карылар үйүнө таштабасын демекчи элем. Баткен областык музыкалуу драма театрынын түзүлгөнүнө 20 жыл толсо, залкар жазуучу Бексултан Жакиевдин 90 жылдыгы. Бексултан Жакиев театрдагы трагедия жанры аркылуу турмуштун тарыхын күрөө тамырын таба билген сейрек драматургдардын бири болгон. Анын жүрөлчү жүрөк оорутпай чыгармасы эми Баткендик көрүүчүлөргө тартууланып жаткан учуру. Дарлатуулаттык го. Дарлатуулат азго. О аттыңар. Аябай дарлаттыңар. Тимеле. Анты дарламай доктурда.